Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу момун мусулмандар, баарыңыздардын бүгүнкү ыйык жумаңыздар марек болсун. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү жума ушуну менен бир 6-чы ирет болуп калса керек таксырлар, Жаматсыз жума болуп атат, мечиттерде жума окулбай турат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1,5-2 айга чукулдап калды. Себеби аты жаман ушундай бир апаат оорусу келип, ушундай бир эл көп чогулган жерлерге тыюу салынган, жакшы билесиздер. Кудай буйруса, Кудай насип этсе, жакынкы күндөрдө жамаат менен окуп каларбыз деген жакшы ниетибиз бар буйруса. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, азыр муктаждар комплексинде гана ушундай иш жүрүп атат. Кече Ошко бир бейтапты алып барып жаткырып келдик элек. Кече эрте менен эрте бул жака ошо бир КАМАЗ кирпич келген, дагы 4000. Ошо кирпичтин акчасы төлөнгөн, жол киресин төлөп коюп кеткенбиз. Бир күндө келсек, жумуш мына ушундай алдыга сонун жылып калыптыр. Бир күндүк результат эле бандай көзгө көрүнөрлүк болуп калыптыр. Ол жактан көчөдөн келатканда эле дуал бийиктеп, улам иш алдыга жылган сайын ол жер сонун бир кооз көрүнүп атат. Кудай кааласа бүтүп калса, мен ойлойм бул жер бир өтө сонун нерсе болсо керек. Өтө сонун бир үлгүлүү бир комплекс болсо керек деп ойлойм. Бул жерде себеби бардыгы камтылган бул комплексте. Муктаждарга бүт шарттар түзүлүп берген. Бир газ гана жок болгонучу. Газ гана жок, анан канализация жок бул жерде. Калганы Кудайга шүгүр бардыгы камтылган ичинде. Комплексте жашоо шарт бүт бары болот. Кудай кааласа, мен ойлоп атам, бул жерге 9 үй бүлө келген болсо, 8-9 үй бүлө келген болсо. Бардыгы болгону бир гана же 2 гана зыйра кийим менен келет, болгону. Болду, башка эч нерсесин көтөрүп келбейт. Бул жерге бүткөндө килем, палас бүт бары, занавескалары, идиш аяктары бүт бары киргизилет. Андан сырткары кухни, мебель, баягындай умальник, суу чыгарылган. Бунун ичинде ысык суу, муздак суу чыгарылат, Кудай кааласа. Ушу балдар пайдалана турган нерселер бардыгы киргизилет, холодильникке чейин киргизебиз деген ниет бар. Анан 2-чы кабатта швейный цех планыбыз бар, проекти бар, Кудай кааласа. 2-чы кабатка бул жерге швейный цех түзүп, анан бул швейный цехты дагы ушул жерде жашап аткан муктаждарга жөн эле ушу балыкты берип койбостон, кайырмакты колуна карматайлы, балыкты өзү кармап жесин деп ушундай бир план түзүлүп атат, Кудай кааласа. Андан сырткары 1-чы кабатта жакшы билесиздер, бардык ал жерге дагы пландар коюлган. 1-чы кабатта детский площадка бар, планда, проектиде бар. Жада калса фонтанына чейин ушундай кооздук үчүн жашылдандыруу бардыгы коюлган. Анан монун иштери бүт паровой отопление болот. Кудай кааласа, эми диет мына ушундай иш жүрүп кетет. Ниетибиз кече эле ушу 2-чы этажын көтөрөбүз дегенбиз. Мына 2-чы этаж дагы иш алдыга жылып атат. Көрдүңүздөрбү? Эми Аллах Таала түз ниетиң болгон болсо, ошол түз ниетиңе жараша бере берет экен. Анан былтыр билесиздер, бул 2-чы кабаттын плиталарын кандай кылабыз, 2-чы кабаттын иштерин кантебиз деп ушундай ойлор ушундай кыйначу. Кудайга шүгүр, мына 2-чы кабаттын плитасын дагы берип коюшту, ушундай кайрымдуу инсандар чыгып. Кирпичтерин кантем деп атсак, кирпичтерин дагы даяр болуп калды. Кыскасын айтканда бардыгы Кудайдын буйругу менен алдыга жылып атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бүгүн Рамазан айы, Орозо айы. Рамазан айы кут болсун баарыңыздардын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу бир туугандар. Кармаган тутканыңыздарга Аллах Таалам берекесин берген болсун. Эч кимиңиздер жамандык көрбөңүздөр. Ар бириңиздерге Аллах Таалам эмне ниет тилек менен орозо кармап аткан болсоңуздар, ошол ниет тилегиңиздерге жеткирген болсун. Жада калса Аллах Таала сиз күтпөгөндөгүдөй бир сизге жаңылыктарды, кубанычтарды, сүйүнүчтөрдү үйүңүздөргө ушундай бир сонун бир ийгиликтерди алып келген болсун. Кудай кааласа, сиздер мына ушундай муктаждар комплексине кыйналып аткан муктаждарга бирди берген болсоңуздар, Аллах Таала сиздерге эселеп кайтарат. Бул чындык. Эгер ошол инсандан кайтпаган болсо, башка инсандар аркылуу кайтат, Кудай кааласа. Ошондуктан эң башкысы жүрөктү мээримдүү кылайлы. Колубузду ачык кылайлы. Бул жашоодо мына ушул менен рахат алып, бакытка бир бөлөнүп жашасаң болот да. Бирөөгө бир жакшылык тартуулап, бирөөнүн жүзүнө жылмаюу тартуулап,
бирөөнүн муктаждыгына себепкер болуп жашаган bundan өткөн бир бакыт жок, урматтуу бир туугандар. Кимге кандай билбейм, биз үчүн мына ушундай. Кече эле сага көз жашын нөшөрлөп, ыйлап кайрылган бир туугандар, эртеси эле муктаждыгы чечилип, ошол көз жаштар сүйүнүч көз жашка айланганда айтаарга сөз таппай калат экен чындыгында. Аллах таалам баарыңыздарга ушундай иштерге себепкер кылган насыптан болсун. Кудай буйруса, ден соолугубуз болуп турган болсо, мына ушул комплекс 7 областка тең салабыз деген ниетибиз бар. 7 областты кыдырып салабыз деген ниет бар. Бүгүнкү күндө көп бир туугандар кайрылып атат үй боюнча. Бул жерде азыр өтө чоң проекти салынып аткан үчүн бул жерден сыртка чыгыш кыйын болуп атат, достор, туугандар. Туура түшүнүңүздөр. Азыркы күндө мынол муктаждар комплекси сиздерге мындай эле угулуп аткандыр, бирок биз үчүн өтө чоң. 9 үй бүлөнү үйлүү кылабыз деп, 9 үй бүлөгө үй салабыз деп, мына ушул жерде 2 жылдан бери стройго жүрүп атат. Өтө чоң жумуш. Эч кандай бир компаниялар, эч кандай бир башка улуттар, бир арабтар, түрктөр же болбосо бир мамлекеттен же бир чиновниктер колдогон жок. Жөнөкөй эле ошо карапайым элибиз колдоп, мына ушул иш алдыга жылып атат. Туура түшүнүңүздөр. Эгерде фонддун бюджетинде миллиондогон бюджетинде бир жакшы каражат болгондо, анда бүгүнкү күндө сиздердин ар бириңиздерге мен жардам берген аракет кылмакпыз. Кудайга шүгүр, дагы да аракеттин үстүндө жүрөбүз. Ушунчалык оор кайрылууларга колубуздан келишинче барган аракет кылып атабыз. Туура кабыл алыңыздар, достор, туугандар, мекендештер. Анан дагы да бир нерсени айткым келип турат. Эми Алла разы болсун, кече карантинде канчалаган элибиз жакшы жардам кылып, жакшы элибизге кызмат кылышты, азык-түлүк таркатышты, бир туугандарга көп кызмат кылышты. Мен буну буга чейин айтып келгем да. Мына Алла Таала ушундай сыноо берди. Ушул сыноону күтүшүбүз керек беле дейм да. Ушул сыноону күтүшүбүз керек беле биз бирөөгө жардам бериш үчүн. Биз ошого чейин эле кылсак болор эле да, туурабы? Мына азыр дагы ушул сыноо кээ бирлерибизге аздык кылып атат. Эч кимибиз ойлонбодук, ойгонбодук. Бул сыноо менен өзүбүзгө таасир албадык. Андан сырткары бүгүнкү күндө коомчулукта резонанс жараткан ушундай бир муктаждар чыга калып резонанс жаратса, бардыгыбыз ошого барып жармашып атабыз. Кыргызстанда муктаждар толтура жардам берем десеңиздер. Эгерде сиздер жардам берем деп чын ниетиңиздер менен кайрылсаңыздар, туугандар, мекендештер, мен сиздерге муктаждардын тизмесин тизип берем. Барып адрестерин көргөзүп берем. Жанында отура албайсыздар, туугандар. Жанында отура албайсыздар, жүрөгүңүздөр эзилет. Мына ошондойлорго жардам берейли. Анан коомчулукта, интернет булактарында резонанс жараткан адамга эле бара калып бардыгыбыз жармашып атабыз. Биз бүгүнкү күндө телефон кармай албай аткан, телефон, интернетти билбеген айыл жерлеринде бизге үнүн жеткире албай аткан, бизди тааныбаган, билбеген чыныгы муктаждарды издеп кабар алып жүрөбүз. Анан бүгүнкү күндө кээ бирлер бар телефондон эле интернеттен карай калып 4 күн кыйналып, 10 күн кыйналып, кичине кыйналган муктаждар көп кайрылып атат да. Чыныгы муктаждар айылдарда же болбосо белгисиз жерлерде жатат, кыйналып жатат. Телефон каякта аларда, телефон жок, интернет жок аларда. Биздин момундай жасап аткан жумушубуз менен кабары жок алар. А биз ошолорду издеп, колдон келсе жардам берүүнүн аракетин жүрөбүз. Бардыгыңыздар түшүндүңүздөр деп ойлойм. Баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Эгерде дагы да жардам берүү үчүн бул жерге кол салып, себепкер болуп, кошумчамды кошуп калайын деген инсандар болгон болсо, айтаар элем да, достор, ушул видеону кечегиде бир күндө 40 000 киши көрүптүр да. 40 000 киши көрүптүр. 40 000 кишинин 40 000 тең жардам бербей эле 4 000 эле жардам берген болсочу, 4 000 киши мол мен 4 000 киши мол бир эле кирпичтен жардам берген болсочу, достор, бир суткада 4 000 кирпичи чечилет экен да. Мына кирпичтин баасы 5 гана сом, 5 эле сом. 5 сомго билесиздер, болгону бир пачка ширеңке келет. Же бир үчтүк сигарет келет. Башка эмне келет. Мына ошол 5 сомду да ушул жерге кээ бирлер ыра көрө албайт да. Мен 40 000 инсанга айтпайын. 4 000 эле киши мына ушул бир эле ушул жер эмес, деги муктаждарга ушундай жардам берип турган болсочу, Кыргызстаныбызда бир дагы муктаж инсан калмаган эмес. Көптү көрсөгөл болот. Биз көпчүлүк менен өзүбүздүн чын ниетибиз менен зекетибизди чыгарып турган болсок, Кыргызстанда бир дагы муктаж калбайт, достор. Биз башка өлкөлөрдөн муктаждыктарды издеп, башка мамлекеттин тургундарына жардам берип калабыз. Бирок ал күндөр да аз эмес. Кудай кааласа, ал күндөр дагы эртең эле келет. Кыргызстандан чыныгы муктажды издеп таппай каласыздар.
Ошондуктан бүгүнкү күндө сонун момундай мүмкүнчүлүктө жардам берип калыңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.